Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана республикалык эрудит интеллектуалдык телетаймашынын бардык катышуучулары. Сиздер Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, Балажан Республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борбору жана Баластан телеканалы менен биргеликте ишке ашып жаткан телетаймашка күбө болуп жатасыздар. Биздин таймашыбызга республикабыздын 7 дубанынан жана Бишкек шаарынан эң мыкты окуучулар тандалып келди. Бүгүн Кудай буйрса бир канча команда ат салышат. Анда эмесе республикабыздын эң мыкты жаш сүрөтчүлөрүнөн куралган Чүй облусунан дебют командасын тосуп алыңыздар. Экинчи Ысык Көл облусунан келген Ак Чардак командасын тосуп алыңыздар. Анда эмесе үчүнчү команда Баткен облусунан келген Талант Тамчысы. Төртүнчү команда Ош облусунан Палитра командасы. Барыңыздарды көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Абдан бүгүн жакшы таймаш болмокчу, себеби республикабыздагы бардык аймактардан куралган мыктылардын мыктылары келди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн мына ушул 4 команданын ичинен эң мыкты команда финалга өтмөкчү. Анда эмесе бардык командаларга ийгилик дейли. Эмесе мына ушул катышып жаткан тайпаларга өздөрүнүн мыкты баасын даярдап отурган калыстар тобу менен таанышып алыңыздар. Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр бирлигинин мүчөсү, Венадагы Көркөм сүрөт академиясынын докторанты, Америкадагы, Индиядагы, Франциядагы, Кытайдагы эл аралык көргөзмөлөрдүн катышуучусу Настар Мамай. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасындагы ЮНЕСКО клубтарынын ассоциациясынын президенти, Балажан Республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борборунун директору Мусина Дарья Сапарбековна. Ал эми биздин бүгүнкү оюнубуздун шарты боюнча Мистер X, башкача айтканда, калыстар тобунун төрагасы катылат. Ал инсан ким экендигин командалар табышы керек. Азыр ал киши көшөгөнүн аркасында. Сиздер ар бир команда бирден гана суроо берүүгө укуктуусуңар. Жообу ооба же жок болуш керек. Барыңыздарга түшүнүктүү, Бир суроо бересиздер. Биздин Мистер X ооба же жок деп гана жооп бере алат. Ошол суроолорго байланыштуу 4 суроодон кийин өзүңүздөр ким экендигин тапканга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Чүй командасы Мистер X сиздердин сурооңуздарды күтүп жатат. Силер бирден гана суроо берүүгө укуктуусуздар. Саламатсызбы? Биздин командабыздан бериле туручу суроо. Бул сөздөр сизге атаңыз айткан накыл сөздөр сизге таанышпы? Балам, сен тарых жана алгебраны сөзсүз билишиң керек деген накыл сөздөр эсиңиздеби? Жообу? Жок. Экинчи Ысык Көл командасы. Саламатсызбы? Сиз 1 майдын 1957 жылы төрөлдүңүзбү? Ооба. Кийинки Баткен командасы. Сиз Юристанбек Шигаев эмессизби? Жок. Ош командасы, сурооңор. Саламатсызбы? Улуу сүрөтчү Карл Брюловдун Жүзүм терген кыз аттуу картинасында биринчи планында кыз жүзүм терип жатат, экинчи планында аял олтурат, үчүнчү планында эшиктен кичинекей кыз келе жатат. Көрүүчүлөрдүн сол тарабында эшектин башы тартылган, туурабы? Ооба. Убакытты берип койсоңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, командалар даяр. Анда эмесе биринчи Чүй командасынын жообу Жылкычы Жакыпов. Экинчи Ысык Көл командасынын жообу Жылкычы Жакыпов. Ош командасынын жообу Байтереков Адыл.
Баткен командасынын жообу Эшбаев Мамыралы. Туура жоопту айтып коелу, бул чынында эле Жакыпов Жылкычы Турганбаевич. Чүй жана Ысык көл командалары бирден упайга ээ болду. Мистер Икс, сизди кол чабуулардын алдында сахнага чакырабыз. Урматтуу командалар, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биздин мистер Икс дагы алдыбызга келди. Мындай сымыктуу инсанды сиздерге жана телекөрүүчүлөргө тааныштырып кетелик. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, живопись сүрөтчү, Кыргыз фильм, көркөм, даректүү жана анимациялык тасмалардын киностудиясынын кызматкери Жакыпов Жылкычы Турганбаевич. Анда эмесе агайдын суроосуна кезек берелик. Менин бир чыгармам Третьяковский галереяда илинип турат. Кайсы чыгарма? Божомолдоп дагы сурасаңыздар болот, балким чын чыгып калаттыр, туура чыгып калаттыр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз командаларда жооп жок экендигин билдик. Анда эмесе туура жоопту командалар үчүн жана бүткүл кыргызстандыктар үчүн агай өзүңүз айтып койсоңуз. Ал эмгек чоң шаар менен коштошуу деген сүрөт. Чоң шаар менен коштошуу деген сүрөт айтылуу галереяда Кыргызстандын атынан илинип турат. Агайга кол чаап койсоңуздар. Биздин оюн 4 бөлүктөн турат. Биринчиси Супер Блиц деп аталат. Бул жерде экрандан 1-5 чейинки сандардын бирин командалар тандайт. Ошол сандарга жараша бөлүмдөрдөгү ичиндеги суроолор бар. Суроолордун кимисине кайсы суроого көбүрөөк жооп берсе, ошол команда жакшы упайларга ээ болот. Ал эми экинчи бөлүмдө пазл чогултасыздар, жакшы убакыт беребиз. Ошол пазлдарды аягына чейин белгилүү берилген убакыттын ичинде чогултуп чыксаңыздар, сөзсүз түрдө мына ушул картина табылат. Ким тарткан, автору жана картинанын атын дагы табасыздар. Үчүнчү бөлүмдө экранга картиналарды катабыз. Ал картиналардын кайсы бир бөлүгүн атайын аштырып көрүп гана картинаны тапсаңыздар болот. Эгер таппай жатсаңыздар, дагы бир бөлүгүн аштырасыздар. Улам ачкан сайын ала турчу упайыңыздар азая берет. Ошондуктан колдон келишинче биринчи ачканда тапкандай болуңуздар. 4-чү бөлүмдө атайын бир тема берилет. Ошол теманын алкагында сүрөт тартасыздар. Бул эркин тема, азырынча аты жашыруун. Барыңыздарга түшүнүктүү болсо, анда ийгилик каалайлы дагы Супер Блиц бөлүгүн баштайлы. Анда эмесе командалар мурда кармалган чүчү кулак боюнча биринчи Чүй областынан келген дебют командасы тандайт. Экранга көңүл буралы, кайсыл номерди тандайсыздар? Биринчи. Биринчи бул архитектура. Биринчи суроо. Имараттарды куруу жана кооздоо искусствосу эмне деп аталат? Бул архитектура деп аталат. Туп-туура жооп, кол чаап колдоп туруңуздар. Экинчи суроо. Көчмөндөрдүн өзгөчө турак жайы? Боз үйдө. Жооп туура. Бышыктык, пайдалуулук, көркөмдүк формуласынын автору ким? Бул Нарын Турпанов. Жооп туура эмес болуп калды. Туура жообу Витрувий, римдик архитектор, архитектура тууралуу 10 китептин автору. Архитектуранын пайда болушу тууралуу гипотезаны айткан биринчи теоретик инсан. Кийинки суроо. Имараттын ички мейкиндиги эмне деп аталат? Интерьер. Туп-туура. Антонио Гаудинин архитектуралык чыгармаларынын көбү кайсыл шаарда жайгашкан? Бул Голландия. Бул Испания, Барселона шаары. Жооп туура эмес болуп калды.
Калыстар тобу өздөрүнө жазып жатат деп ишенем. Кийинки суроо. Өзүн инженер жана ойлоп табуучу катары көрсөтө алган залкар италиялык сүрөтчү жана скульптор ким эле? Леонардо да Винчи. Туп-туура. Кийинки суроо, жыйынтыктоочу суроо. Париждин визит карточкасы болгон мунара? Эльфил мунарасы. Жооп туп-туура, азаматсыздар. Экинчи Ысык көлдөн келген Ак Чардак командасы тандайсыздар. Үчүнчү. Скульптура. Даяр болсоңуздар, суроолорду баштадык. Дүйнөдөгү эң чоң скульптура кайсыл? Бул Микеланджело Давид. Жооп туура эмес болуп калды. Кытайдагы Весенний Будда 128 метр экен. Экинчи суроо. Скульптуралык сүрөт кандайча аталат? Барельеф, көрөмдүк скульптура. Жооп туура, кол чаап коюңуздар. Үчүнчү суроо. Живописте, графикада тартышат. Ал эми скульптурада эмне кылышат? Убакыт бүттү. Жооп. Скульптураны болсо формасын чыгарып, адамдын жана айбанаттардын формасын чыгарып жасашат. Толуктай кетелик. Туура эмес экендигин калыстар тобу өздөрү чечишсин. Кесишет, чегишет, чапташат. Жоопту суроондагы туура укканга аракет кылыңыздар. Кийинки суроо. Мраморду алгандан кийин ашыкчасын бөлүп салам деп ким айткан? Жооп жок. Жообу Микеланджело. Билчисиңер, Кийинки суроо. Ысыткандан кийин таш сыяктуу катуу болуп калган материал кандайча аталат? Чопо. Жооп туура, кол чаап коюңуздар. Кийинки суроо. Скульптурада адам же адамдын тобунун сүрөттөлүшү кандайча аталат? Портрет. Жооп туура, кол чаап коюңуздар. Кийинки суроо, жыйынтыктоочу суроо. Өзүн өзү сүрөттөө кандайча аталат? Автопортрет. Туп-туура. Ысык көлдөн келген Ак Чардак командасы суроолорго жооп берип бүттү. Кезек Баткенден келген Талант тамчысы командасында. Экранды карайбыз. Биздин команда 4 саныны тандайт. Живопись. Урматтуу Баткенден келген команда, сиздерге живопись бөлүмүнөн суроолор берилмекчи. Ар бир суроого 15 секунд убактыңыздар бар. Даяр болсоңуздар баштайлы. Биринчи суроо. Ар түрдүү фактурадагы тыгыз кендир кездемеси кандай деп аталат? Биздин оюбузча гобелен. Жооп туура эмес. Бул холст. Билесиңер да, холсту? Экинчи суроо. Жыгач саптуу металлдан жасалган боёгучтар кандайча аталат? Жооп бар. Бул калемсап. Бул масхетиндер деп аталат. Жооп туура эмес болуп калды. Холст менен подрамникти коюп, сүрөт тартуу үчүн коюлган тирөөч кандайча аталат? Капитель. Мольберт. Кийинки суроо. Холстун накта көлөмүнө чейин чоңойтулган сүрөт картинаны аягына чейин бүтүрүү үчүн колдонулат.
кагаз оюзча. Кагаз. Кагаз. Туура деп кабыл алышыбыз дагы толук мүмкүн. Картон болчу жообу. Куттуктайбыз, кол чаап коюңуздар. Чуйковдун Дочь советской Киргизии деген сүрөтүн билесиңер да? Советтик Кыргызстандын кызы. Мына ушул сүрөт кайсыл жанрда тартылган? Токтогула, бизде варианттар бар. Батальный, портрет, натюрморт, пейзаж. Бул деген кыздын сүрөтү болгондон кийин портрет. Азаматсың. Жооп туура. Кийинки суроо. Карап сүрөт тартыш үчүн атайын отургузулган аял киши кандайча аталат? Манекенщица, позерка, модельщица, натурщица. Манекенщица. Жооп туура эмес, натурщица болчу. Аталгандардын ичинен кимиси кайра жаралуу доорундагы италиялык сүрөтчү болуп эсептелет. Врубель, Леонардо да Винчи, Фальконе, Пабло Пикассо. Бул италиялык, тактап айтканда Италиянын Да Винчи шаарында туулган Леонардо ди Серперо да Винчи. Супер, рахмат. Жооп туура. Азаматтар. Баткен облусунан келген талант тамчысы командасына ыраазычылык билдиребиз дагы. Ал эми Ош облусунан келген командага кезекти ыйгарабыз. Ош облусунун палитра командасы. Экранга көңүлүңүздөрдү бурабыз. 5. Палитра командасы номер 5 бөлүмдү тандады. Бул көркөм өнөр жана кол өнөрчүлүк бөлүмү. Кездемелердин калдыктарынан тигилген бул эмне? Биздин жооп шырдак. Жообуңуздар туура эмес, бул курак болчу. Себеби кездемелерден тигилет, Апаңыздар курак курайбы? Экинчи суроо. Кайсыл кыргыз буюму мозаика ыкмасы менен жасалат? Мозаиканы түшүнөсүңөр да? Жооп? Жооп жок. Жооп жок. Бул шырдак менен ала киз болчу. Оромо куурчак. Эмне үчүн оромо куурчак деп аталып калган? Оромо курчак деп аталат. Анткени болсо биз аны ороп туруп жасайбыз. Туп-туура, башынан аягына чейин оролуп жасалат, тигилбейт. Чий куурчак кандай ыкма менен жасалат? Ал сызылып жасалат. Чызылып жасалат, чийилип жасалат деп аткан турбайсыңарбы? Оромо ыкмасы менен жасалат. Сайма саю үчүн кандай жип колдонулат? Өзүм жүнүн Сайма сайылган жип мулине деген жип менен сайылат, сайма. Витраж деген эмне? Варианттар бар. Таштан жасалган скульптура. А. Б. Байыркы жыгач храм. В. Кооз түстүү таштар менен кооздолгон терезенин айнеги. Кооз түстүү таштардан жасалган. Туп-туура, айнек, терезенин айнеги. Кооз түстүү таштар менен кооздолгон терезенин айнеги витраж деп аталат. Азаматсыздар, кийинки суроо. Кыргыз оюуларынын салттуу кайрыктары. Мүйүзгө окшош. Манаска окшош. Мындай манас айдаткан кишиге окшош, Дагы кана кыздар. Барбы жооп? Суу волналарга окшош да. Сууларга окшош. Толкундарга окшош. Ооба.
мүйүз, кыял, кара катырмак дегендер бар болчу. Эми калыстар тобу өздөрүнүн баасын берсин. Сиздерге чоң рахмат. Палитра командасына кол чаап коюңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи бөлүмдүн жыйынтыгын чыгаруу үчүн сөздү калыстар тобуна беребиз. Биринчи турда Суперблицте Чүй областынын дебют командасы 5 упай жана Таксыр X тапкан үчүн дагы 1 упай кошулду. Бардыгы 6 упай. Ак Чардак командасы Ысык Көлдөн алар дагы 6 упай. Баткен областынан Талант тамчысы 3 упай. Ош областынын Палитра 3 упай. Экинчи бөлүм пазл деп аталат. Окуучулардын алдыларында атайын чачыратылган пазл турат. 10 мүнөт убакыт беребиз. 10 мүнөттүн ичинде командалар мынакей картиналар көргөзүлгөн. Ошол картинадай кылып пазлдарды чогултуп бериши керек. Командалар даярсыздарбы? Даяр болсоңуздар, баштадык. Картинанын авторун жана аталышын дагы айтасыздар. Урматтуу командалар, урматтуу катышуучулар жана телекөрүүчүлөр. Биздин бүгүнкү эрудит интеллектуалдык таймашыбыздын экинчи бөлүгү соңуна чыкты. Пазл чогултуу болчу. Эң биринчи пазлды 4 мүнөт 41 секундта дебют тобу чогултту. Куттуктайбыз. Ал эми башка командалар кандай чогултканын бүтүбүт элекпи? Азыр калыстар тобу баамдап чыгышсын. Экинчи оюн боюнча балдар мындай бөлүндү. Дебют командасы Чүй областынан 5 балл алды. Барынан чоң балы 5 балл. Баткен областынан келген Талант тамчысы командасы 4 пазлы туура ордуна келбептир 4 балл алышты. Ак Чардак командасы Ысык Көл областынан келген 15% пазлды ордуна кое алышкан жок. Ошондуктан 3 балга ээ болушту. Ош областынан келген Палитра командасы жарым пазл баягы өзүнүн клеткаларына келген жок. Ошондуктан булар 2 балга ээ болушту. Дебют командасынын картинасынын автору Василий Васильевич Верещагин болчу. Ысык Көл областынын Ак Чардак командасы чогулткан пазлдын ушул жерде картинанын автору Клод Мане. Ал эми Ош областына келген Палитра командасына келген картинанын автору Жумабай Уметов болчу. Баткен областына келген Талант тамчылары сиздердин картинанын автору Данакан Адашкановна. Жайлоодо. Анда эмесе сиздердин кол чабыңыздар менен 3-чү бөлүмгө кадам таштайбыз. Ал эми азыр болсо биздин телетаймаштын 3-чү бөлүгүнө кадам таштайбыз. Бул бөлүмдүн аты кара квадрат деп аталат. Экранга кара квадрат чыгат. Анын арасында ак бөлүкчөлөр бар. Мына ушул бөлүкчөлөрдөн башка номер жазылып турган бөлүкчөнү ачасыздар. Ачкандан кийин бир бөлүкчөнү ачканда таап алсаңыздар 5 упай, ал эми андан кийин андан дагы көбүрөөк бөлүкчө ача турган болуп калсаңыздар, анда упайларыңар азая берет. Оюндун шарты боюнча мурда чучу кулак кармаганыбыз боюнча Чүй областынын дебют командасы биринчилерден болуп баштайт. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Биз 11-чини тандадык. 11-чи номерди ачып койсоңуздар.
Бул Серовдун девочка с персиками деген сүрөтү. Жооп туура. Валентин Александровичтин Шабдалы кармаган кыз деген картинасы болчу. Азаматсыздар. Экинчилерден кезек Ысык Көл облусунун Ак Чардак командасында. Экран. Биз жетини тандадык. Бул Ван Гогтун «Звездная ночь» деген картинасы. Жооп туура. Ван Гогтун «Жылдыздуу түн» деген картинасын Ысык Көл облусунун командасы таап алды. Азаматсыздар. Үчүнчүлөрдөн болуп Баткен талант тамчылары. Биз 8-ди тандадык. 8 номерди ачып берип койсоңуздар Баткен командасы үчүн. Азыр ойлонсоңуздар болот. Анан түшүнүксүз болуп атса дагы башка бөлүгүн ачсаңыздар дагы болот. Бирок эгер ушул боюнча таап алсаңыздар 5 упай, дагы бир бөлүк ача турган болсоңор 4 упай алып каласыздар. Дагы бир ачып коюу 6-ны. Алтын ачып койсоңуздар. Убакыт бүттү. Дагы ачалыбы? Жооп айткыла Баткен. Ачыш керек. Кайсын ачалы? 4-тү ачып коет. 4 ачып коелук. Келиңиздер. Бул Сүймангул Чокморовдун эне аттуу сүрөтү. Туп туура. Ош. Палитра командасы тандаңыздар. Биздин команда 6 номер тандады. 6 номерди ачып койсоңуздар. Семен Афанасьевич Чуйковдун Советтик кыргыздын кызы деген чыгармасы. Жооп туп туура. Кол чаап коюңуздар. Мына ошентип 4 команда тең 3 бөлүмдө жоопторун айтышты. Ким кандай упай алгандыгын Калсар тобу айтып берсин. 3 турда дебют Чүй обласы 5 упай алды. Ысык Көл обласы Ак Чардак командасы 5 упай. Баткен обласы талант тамчысы 3 упай. Ош обласы Палитра командасы 5 упай. Төртүнчү бөлүктө биздин командалар сүрөт тартышмакчы. Чынында эле республикабыздагы тандалган окуучулар бүгүн бизге эфирге келип отурат. Таланттарын азыр эфирден көргөзүшмөкчү. 15 мүнөт убакыт берилет. Менин мекенимдин бир бөлүгү деген темада чоң картина тартышмакчы. Анда эмесе барыңыздарга ийгилик. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз эрудит интеллектуалдык оюнунун 4-чү бөлүгүндөбүз. Бардык балдар караңыздарчы кандай интизарлык менен, кандай кызыгуу менен шашып сүрөттөрдү тартып атышат. Тема Кыргызстандын бир бөлүгү. Ал эми Калсар тобу болсо кыдырып ар бир окуучулардын сүрөттөрүн карап өздөрүнүн баасын берген атышат.
Бир канча мүнөттөн кийин биздин ар бир катышуучуларыбыз өзүнүн картинкасын жактап бермекчи. Бул кайсыл жер, эмне үчүн тартышты? 4-чү бөлүктө биринчилерден болуп ортого картинасы менен чыккан бул дебют командасы. Назим бизге картинаны жактап бермекчи. Мекенимдин бир бөлүгү дегендей эле Чүй областындагы Бурана мунарасын тарттык. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул биздин мекенибиздин жүзү. Билесиздер, бул биз Кыргызстандын байыркы архитектураларына бүт баарына кирет. Биздин көрсөтө турганыбыз бул мекенибиздин бир бөлүгү Бурана мунарасы деп көрсөткүбүз келген. Азыр болсо алдыңыздарга Ысык Көл областынан келген Акчардак командасынан Жибек чыкты. Биз Ысык Көлдү тартканыбыздын себеби сүрөтчүлөр, акындар көпчүлүгү келип Ысык Көлгө келип суктанышканды жакшы көрүшөт. Анан биз өзүбүз Ысык Көлдүкпүз. Кыргызстандын бир керемети бул Ысык Көл. Ысык Көлдө саймалуу таш бар, ошону да тартып кошуп койдук. Ысык Көлдүн суусу аябай ден соолукка пайдалуу. Анан Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан биз анын артына тоолорду кошуп койдук. Баткен облусунан келген талант тамчылары өздөрүнүн талантын көргөзүп, инсандарды да кошо тартып ийишиптир 15 мүнөттүн ичинде. Анда Муратбек, сөз сизде. Биз ушундай сүрөттү тарттык. Биз бул сүрөттүн тартканыбыздын себеби биз Кыргызстандын бир кооз бөлүгүн тарткан жокпуз. Анткени ар бир атуулдук жанандын жүрөгүнө өзүнүн мекени ар убак кооз, ар убак көрктүү болушу мүмкүн. Биз өзүңүздөр көрүп тургандай Кыргызстанды дарак сымал тарттык. Бул кыргыз жигити ал даракка суу коюп турат. Мунун маанисин түшүндүңүздөр. Анткени бул жигит Кыргызстанды кыргыздар өнүктүрбөсө башка эч ким өнүктүрүп бере албайт. Бул жерде коңшу мамлекеттеги адамдар биз муну тартканыбыздын себеби биз коңшу мамлекеттер менен дагы ар убак ынтымакта, ар убак бейкуттукта болушубуз керек. Бул жерге биз күн тартканыбыздын себеби дайыма Кыргыз Республикасына күн жаркырап, тийип турсун деген максатта тарттык. Ой азаматтар, караңыздарчы. Мамлекеттик деңгээлде ой жүгүрткөн Баткен командасына кол чаап коюңуздар. 4-чү катышуучулар Ош облусунан Палитра командасынан Лилиана. Биз болсо жайлоону тарттык. Бул биздин жакшы көргөн тоолор. Биздин ата бабаларыбыз көчмөн болгондуктан ошо бияка боз үйдү тартып койдук. Жана биякта арчалар бар. Ан жактан таза суу агып жатат. Чоң рахмат. Анда эмесе 4-чү конкурстун жана 4 бөлүмдүн жыйынтыгын Калыстар тобунан угалык. Биз болсо Баткен командасына 5 балл койдук, упай койдук. Себеби болсо аябай жакшы презентация кылышты. Сүрөттү дагы графично тартышты, бул фигуративный деген бул адамды тартып, анан ушунун маанисин көргөзүп, композициясын көргөзүп, ушинтип аракеттенди. Жана баланын атын унутуп атам, ким эле? Муратбек. Муратбек жакшы айтып берди, бирок ошол жана бакты дагы өзүң дагы байкап алдың болуш керек. Кыргыздын жерине окшоп тарттың да. Силуэти Кыргыздын жерине окшоп калды. Аны сен айтпай кеттиң. Бул дагы жакшы нерсе. Патриоттук сезимдери болсо баткендик балдарда бар экен. Дайым эле ошондой эле иштеп жүрө бергиле. Чыгармачылыкка ийгилик силерге. Дагы бир айтып кетейин дедим эле, ошол Чүй областынын дебют командасы болсо Мунараны тартышты, Бурана башняны. Бул болсо жана перспективаны баарын ортого коюп, мындай композиционно тартышты. Бирок жакшы презентация кыла албай калышты, жакшы айтып бере албай калышты. Могу кичине Баткендик командасынан кичине арткараак болуп калышты. Бирок алардын аракети зор. Ошол себептен биз 4 балл койдук. Ысык Көл областынын Акчардак командасына жана Палитра деген командага Ош областынын ийгилик каалайбыз. Силерге дагы чыгармачылык каалайбыз. Жана
дайым эле ушундай оюндарда катышып жүрө бергиле. Биринчиден балдар, силерге чоң рахмат. Келип ушул оюнга катышып атканыңарга. Бул өзүнө аябай чоң ушундай смелость десекпи, смелость алыш керек да. Бүт областтын атынан келип, силер ушул областтын балдардын атынан ушул жактан ойноп атасыңар. Балдарды азыр айтканда ошо билинип калат да, кимиңер аябай жакшы даярданып келиптирсиңер, кимиңерге дагы бир аз үйрөнүп, окуп, эмки оюндарга кааласаңар келип катышканга, даяр болгонго кандай дагы өзүңөр иш аракет кылышыңар керек экен. Андай эмесе балдар боюнча мындай чыкты. Дебют командасы Чүй областы 4 оюндун жыйынтыгы жана Мистер X'ке алган бал менен кошо 20 балга ээ болушту. Ак Чардак командасы Ысык-Көл областы 17 бал алышты. Талант тамчысы Баткен областан келген командасы 15 балга ээ болушту. Жана Ош областынан келген Палитра командасы 13 бал алышты. Мындай сыртынан караганда аябай баары тартиптүү, жакшы окуган татынакай балдар экен. Айылыңарга, жериңерге, шаарыңарга барганда, өзүңөрдүн жериңерге барганда ушул нерселерди эстеп, ар дайым өзүңөр тарбияласаңар, билим жагынан. Анан кийин канчалык билимдүү болсоңор, ошончолук ушу жериңерге пайда келтиресиңер. Мына ошентип бүгүнкү оюнубуз дагы соңуна чыгып баратат. Аябай баатыр болуп, биздин конкурсубузга келип катышып, өз өнөрүңүздөрдү көргөзгөнүңүздөр үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Жана баардык залдагы көрөрмандан өзүңөрдөн дагы өзүңүздөр үчүн дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Жана ошондой эле, урматтуу балдар, өзүңүздөр түшүнсөңүздөр керек. Сүрөт тартуудан сырткары дагы сүйлөгөндү жакшы үйрөнүшүбүз керек экенин, кыргыз тилди тереңирээк окушубуз керек экендигин, анан сөзсүз түрдө интеллектуалдык жактан өнүгүшүбүз керек экендигин. Сиздердин баарыңыздарга чоң рахматыбызды айтабыз. Кимдир бирөө телевизордун ар жагында абдан кызыгып көрүп жаткан болсо, келечекте сиздер дагы мына ушул балдардай болуп биздин конкурсубузга катышыңыздар. Андан сырткары Калыстар тобуна чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Генерал болом дебеген солдат жок дейт. Анын сыңарындай мына ушул жеткинчектер дагы сиздердин жолуңуздарды жолдоп, кыргыздын мыкты инсандарынан болсун. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз сиздер менен эмки көрсөтүүгө чейин коштошобуз. Саламатта калыңыздар.